Кечээ Бишкектеги кардиология жана терапия бөлүмүндө өрт чыгып, анын кесепетинен 1 жаш 7 айлык, ошондой эле 14 жаштагы бала каза тапкан. Өрт 23:15 өчүрүлүп, 260 адам эвакуацияланган. Каза болгон 14 жаштагы баланын атасы уулунун сөөгүн өлүкканадан алып кетип жатып, уулу жакында эле операция болгонун, ал жандандыруу бөлүмүндө жатканда анын жанында эч ким болбогонун айтып, азырынча комментарий бербей туруун айтты. Кардиология жана терапиядагы жандандыруу бөлүмүндө жаткан уулу тууралуу окуянын күбөсү кечээги күндү мындайча айтып берди. Биз өзү 2-январда келгенбиз бул жакачы. Анан 14-нда операция болгонбуз. 15-нен баштап реанимацияда жатат. Почти 27 күн болду да. Балам состояниясы бир жакшы болот, бир кайра неметип кетет. Бул реанимацияда анан ошентип кечээ күнү эле кислороддон чыгарышып, неметип атышкан да, самостоятельный дыхание аракет кылып атышкан. Ошо күндүзү болгон эле да бул окуя. Анан түнкү ошо не помню, саат 8-9 учурларда биз палатада эле сүйлөшүп отурганбыз үчөөбүз. Жанында шеригимде келип. Бир маалда эле жарылган бир үн угулду, бирок биз жарылган мааниде түшүнбөдүк. Аны бир эми столб эле түшүп кеткен деп ойлодук да. Биз отура бергенбиз, анан жанындагы айтым, мен чыгып карап койчу, эмне болуп атат деп эле аркасына өзүм чыдабай чыксам, кыздар медсестра айтты, чыккыла эле пожар болуп атат депчи, астында бир нерсе жарылды деди да. Анан ошонун аркасынан мен кайра кирип курткамды кийгенге успеть эттим. Анан кайра чыксам, 2 этаж вроде эч нерсе жыттанбады. Анан биринчи этажга түшкөнүбүздө ашым чыга албайсың да. Уже выходтор вообще неметип калган. Полный уже түтүн болуп кеткен, кара түтүн каптап араң чыктык да баягы жерденчи выходко. Биз чыккандан кийин эле свет резко өчтү да. Свет өчтү дагы, полный адамдар каякта выход чыга албай атабыз дегенде, биз эшиктин оозуна келип алып фонарик тамызып турдук. Бияка чыккыла, бияка деп эле кыйкырыпчы. 3-этажда ошакта алып түшүп атышты, баягы больнойлор, 3-этажда чоңдор жатчу эле. Ошолор ошо жерден араң чыгып атышты. Биз фонарик тамызып, выходду көргөзүп турдук да. Анан берака келип чуркап карасак, үстүндө этаждардан дагы неме чыгып атыр, түтүнчү. Анан биз балдарыбыз эмне болду, балдарды алып түшүш керек. Анткени реанимацияда кичинекейлерден 3-өөбүз жатат элек да. 3-өө тяжелый болчу, анан калгандары чоңураак болчу да. Анан кийин издеп жүрсөк, бир скорый помощьтун ичинен балдарыбыз таптык да. Алар немелер куткарып чыгыптыр, айнек сындырып, ошактан алып чыгышкан экен да. Анан балдарды көрүп, анан кичине өзүбүзгө келип калдык да. А так мен ойлодум, уже болду, даже баламдын өлгөнүн көрө алат бекенмин. Балким өрттө калып кетти депчи. Ошол жакта өзүңүз балаңыз, уулуңузду ойлоп атып дагы башка адамдарды чыгарууга жардам берип жүргөн экенсиз да, э? Мындай кары кишилер да болуп атты да ал жакта, э? Ооба да, байкуштар баягы колясками, каталками алып келип атышты, тепкич бийик болду. Анан эч нерсе көрүнбөйт, даже дем ала албайсың. Светти резко таштай бергенге эчтеке көрүнбөйт да. Анан фонарикти ичинен мондай неметсең, кайра баягы кара түтүн аркага неметкенде өзүңө кошуп тиятты да. Анан баягы фонарикти ичинен мынтип жарыкка карай баскыла, жарыкка деп эле ошентип бир кыйла адам чыгышты да ошол учурдачы. Мен только ой болду. Анткени менин балам бир айдан бери 27 күн болду да. Анан мен ушунча күндөн бери ушу күндү күттүм беле деген эле ой болду да мендечи. Хотя баламдын өлүгүн көрө алат бекем деген эле ой болду да. Балам уже аман калбады болуш керек деген эле ой болду. Бирок кайра да ойлодум, эми ошончо 27 күнөн бери Кудайым өзү сактаган, буну да тапшырдым өзү депчи. Анан действительно эч жерине эч нерсе болбой, зыяны болбой балам чыгыптыр да. Ошого айттым, Кудайым берген немесин өзү аман эсен чыгарды депчи. Миң мерте шүгүр кылдым, Кудайым ошондо да баары периштелер бар балдардын деген туура да. Биз ошол жака барып көргөнүбүздө баягы терезедеги айнектердин баары бычыранып жерде сынып болуп жатат да. Бул ошондо ичиндеги жаткан адамдар терезелерди талкалап чыгып атыштыбы, кандай болду? Жок, аны көбүнчө пожарныйлар талкалап чыгып атышты. Ошол жерде жардам берип аткандар аба киргизип болушунча ошол тарапта. Анткени выход вообще чыга албайсың да. Подвалдан чыкканга байланыштуу ал жер вообще неме болуп атты да. Чыкканга возможность болуп. Анткени үстүнкү этаждарга да көтөрүлүп атканга, сыртка чыкканга неме болуп, ошондон ортодо баягы мост жактан алып өтүп атышты да кийинки немегечи. Окуянын дагы бир күбөсү буларды айтып берди. Бул жакта папам операция болгон.
бурда күнү. Анан кече күнү эртең менен реанимациядан палатага которушкан. Мен бул өрт боюнча кечки маал келген болчумун, саат 9-дарга жакын. Бул жакта мамам сураган төшөк-бөшөктөрүн алып келип берип, анан кайра машинага барып кетейин деп атканда бул жактан мамам кайра чалып калды. Биякта бир нерсе жарылып кетти, кайра ке деп. Анан кирсем, бул жактан наркы эшиктен уже балдар менен энелер чыгып атыптыр, кичинекей балдар менен. Анан эмне болду деп сурасам, бир нерсе өрттөнүп атат деди. Мен ошол эшиктен кирип 3-чү этажга чыгып, чыксам уже түтүн басып кетиптир да каптап. 3-чү этажга чейинчи. Анан дальше дароо эле таап алдыңызбы? ооба, аларды таптым. Аларды чыгарышып, папамды медсестра алып чыгып кетиптир. Биз мамам экөөбүз чыктык. Анан чыккандан кийин спасательдер келип калды. МЧС. Алар келип бул терезелерди сындырып, бияктан лестницасы менен чыгып, калган адамдарды чыгара баштады, эвакуация кылчу. Мен бул жакка киргенде башында билген эмесмин, папам медсестра алып кетип калганчы. Анан мамама барсам, экөөбүз чыга берели деп мамам айтты. Папаңды медсестра алып кетип калды деп. Анан биз мамам экөөбүз, мен биринчи чыгып кеткем, анткени жанымда неме бар болчу, пакеттерчи, ошолорду алып түш деп. Анан алып түшүп баратканда могу биринчи этаждан уже биринчи этажга түштүм. Түшүп ар жак эшиктен чыгайын десем, эчтеке көрбөй калдым. Эчтеке көрбөй, ичим баары түтүн болуп кетиптир, угарный газ. Эчтеке көрбөй калдым. Анан кайра айла жок 3-чү этажга чыктым. 3-чү этажга чыксам, уже мамам жок болуп кетиптир, таппай калдым мамамды. Анан бери жака могу 3-чү этажда где-то посередине палата есть, ошол жактан чыгып, айнектен бир аз дем алып, кайра биздин палатага барсам, ошо мамам жок. Анан издесем таппай койдум. Анан где-то минут через 5 она мне позвонила опять. Сен каяктасың деп. Мен чыктым деди уже. Анда жакшы болуптур деп. Биз калган пациенттер менен экинчи этаждын наркы четинде турган болчук. Түтүн басканда эчтеке көрүнбөй калды. Биринчи этаждан дагы, экинчи этаждан дагы. Лифт жөнүндө айтып аткан болчу, бузулуп калды деппи же иштебей калды деппи. Бирок точно айта албайм да. Папам операциядан ошо кече күнү чыккан, саат 12-лерде. Так, 12-лерде чыкты. Палатага которушту. Анан ошо 5-6 сааттан эле кечки маал 9-га жакын пожар болуп кетпедиби? Абалы эми состояниясы нормальный эле болчу, бирок басканы жайыраак басчу да. Жаңы операция болду да. Анан ошого переживать этип атканбыз. Бирок азыр немеде, бул жакта экинчи ошол жака которуп кетти. Азырынча пока жакшы. Өрттөн жабыркагандар тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги мындай маалымат таратты. Учурда улуттук кардиология борборунун реанимациясында 15 пациент бар. Анын 4-өө кичинекей балдар. Калганы чоң бейтаптар, операция болгондон кийинки бейтаптар болчу. Булар ошол көчөккө өрт чыкканга чейинки учурда булар реанимацияда, операция болгондон кийинки учурлар болгон. Анан ушул көчөгүдө өрт учуру болгондо бул жакын болуп кардиология борборуна которулган. Анан негизи баягы көчөгү кечки ошо саат 9-дагы башталган учурга 50дөй бейтап болгон. Анан алар ошол өзүнүн абалына жараша ошо Бишкек шаарындагы ооруканаларга бөлүнүп перераспределение болгон. Анан ошондо
ооруканадагы 12 кичинекей бейтап өзлөрүнүн ошо апалары менен улуттук эне жана баланы коргоо борборуна которулду. Андан сырткары 2 чоң бейтап операциядан кийинки улуттук госпитальга которулду. Улуттук госпиталдын реанимациясына дагы баягы ошол өрт чыккан учурда медициналык жардам көрсөтүп аткан биздин медициналык кызматкерлерден 7 адам, анан 2 дагы ошол ата энелердин ичинен 2 ата жардам берип, ошолор ошондо баардыгы болуп 9 адам ошол баягы угарный газ менен ууланган. Жардам көрсөтүп атканда мындай сразу белгилеп кетчү нерсе бул өрттөн мындай күйүү жаракат эч ким алган эмес, анткени ошол өрт баягы подвалда болуп, анан вентиляционный шахта менен түтүн 4-этажга чейин көтөрүлгөн. Ошондуктан бул бейтаптарга мындай ошо газ, угарный газ менен ууланган мындай эме кооптуу болганда, ошондуктан баягы өз убагында баягы бүт кызматтар келип, пожарныйлар келип, биздин медицина кызматкерлери, МЧС баары келип, ыкчам жардам көрсөткөнгө байланыштуу убагында биз бейтаптарды бул улуттук кардиология борборунун реанимациясына эвакуация кылып алдык. Андан кийин сортировка жүргүзүп, жана мен айткан башка ооруканаларга алар которулду. Бейтаптын баары жардам көрсөтүлүп, баягы бүт жерлерге сортировка болуп жаткырылгандан кийин 7 биздин медициналык кызматкерлерге жардам көрсөтүлдү. Алардын 3-өө Бишкек шаардык тез жардам клиникасына которулду. 3-өө ошол жака которулду. 4-өө болсо биякта калып, бияктан жардам алып, бүгүнкү күндө акыбалы жакшы болуп, азыр реанимацияда ошол өзлөрүнүн кардиохирургиядан которулуп келген бейтаптарга жардам көрсөтүп атышат. Анан кечинде эле ошол психологдордун бригадасы келип, ошол жерде туугандарына, ошол жерде балдарды багып жаткан ата энелерге дагы психологиялык жардам көрсөтүлүп, мына бүгүнкү чейин ошол иш-чаралар улантууда. Анан өкүнүчтүү болгон ушул реанимацияга келгенде 2 бейтап каза болуп калды. Бирөө 15 жашта, экинчиси кичинекей, бул 1 жарым жашта, 1 жаш 7 айлык бала. Булар көчөгүн эртең менен операция болгон 2 бейтап экен. Булар жанагы жасалма өпкөнү вентиляциялоо аппаратында болчу. Анан аппаратына бияка эвакуация кылып, реанимацияга келип алып келгенде, ошол негизги өзлөрүнүн оорусунун мындай негизги оорусунун оорлошконунан булар баягы реанимация жардам көрсөткөнүнө карабай каза болуп калышкан. Калгандарынын болсо эме состояниялары, абалдары туруктуу, керектүү жардамдардын баары көрсөтүлүп атат. Аталган окуя боюнча Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буларга токтолду. Бизге диспетчерскийге түштү. 9:17-де биздин машиналар жетип барды. Аяка жалпысы 6 расчет тартылды, 2 вышка. Өрт негизинде подвалдан чыккан. Эми азыркы өрттөрдүн айырмаласы бул илгеркидей мондай жалындуу өрт эмес. Азыркы өрттөр көбүнчө түтүндүү өрт болот да. Бул себеби дегенде синтетик материалдар аябай көп колдонулат курулуштарда жана үйлөрдө. Алар күйбөй түтүн басып, адамдын жабыркагандагы жана өлүмүнүн да себептери именно түтүндөн думуккандан болот да. Анан азыр негизги эмне себептен болгонун бизде лаборатория иштеп, комиссиянын алкагында жумушун алып барат дагы себептерин айтышат, но жерде скорее всего жаңы аппараттарды алып улап атканда кыскача мындай короткий замыкание деп коет, ошондон болушу мүмкүн деген азырынча пока божомол болуп атат. Анан ошо түтүндүн мындай жаман кесепети бул ошо болгон ошо 2 биздин кичинекей балдарыбыздан айрылдык. 4 же 5 этаждык имарат күйгөнү только подвал күйдү. Бирок подвалдын түтүнү ошо эң үстүнкү этажга чейин жетти дагы. Биз үстүнкү этаждагы болгон адамдарды ошо вышка аркылуу эвакуация кылдык. Ылдыйкы адамдарды лестничный клеткадан чыгарганга үлгүрүп калдык. Себебинде ылдый жакта уже подвалдан түтүн аябай катуу күчөп кетти. Биз объектлерди ар жыл сайын текшерип турабыз. Бул өзгөчө мамлекеттик объектлерге тиешелүү. Жеке ишканаларды 31 декабрга чейин мораторий болгон. 31 декабрдан баштап мораторий алынды. Азыр жеке ишканалардагы, тойканалардагы ошонун эсебинде биз текшере алабыз.
Бирок бул больницабыз бул мамлекеттик ишкана болгондуктан былтыр 21-23 мартта текшерүүлүү жүргүзүлгөн. Бул уже экинчи текшерүүсү. Себебинде биз биринчи текшергенде барып кемчиликтерин көргөн болсок, предписанияны жазабыз да жөн эле эскертме катары барып айтып кетебиз. Экинчи барып текшергенде ошо эскертмелерди аткарбаган болсо, уже ошонун негизинде экинчи предписанияны жазабыз да жана штрафты салабыз. Ошо убагында эң максималдуу түрдө штраф былтыр салынган жетекчисине бул 23 000 айыппул. Кечээки өрттүн себеби бул негизинде баягы первичный деп коебуз да, эң биринчи өрттү өчүрүүчү материалдардын жоктугу. Туура эмес буюмдарды колдонуу жана электропроводкалардын коопсуздук жагынан сактабаган эрежелери менен улануусу да. Анан ошол жагынан болгон себептеринен бири болуп атат. Биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жагынан бизде чара ошо максималдуу 23 000 сом айыппул эле биз кое алабыз. Башка эч кандай чара көрө албайбыз. Бирок бул кечээки өрт биздин өкмөттүн башчыбыз Адыл Алишевичтин өзүнүн көзөмөлүндө турат. Атай комиссия түзүлдү. Комиссиянын негизинде ошо канчалык кимдин күнөөсү жана эмне себептен болгондордун баары аныкталып чыгат. Аталган факт боюнча өрт коопсуздугунун эрежесин бузуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык 1-Май райондук милициясына билдиришти. Сереп ТВ телеканалы каза болгон балдардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.